өтүк бут кийим тигип 4 жыл 5 жыл иштедим атама жардам берип. Атаңызга жардам берчүсүз э? Атама жардам берип, атам таштап кетчү, өзүм деле иштете берчүм да. Анан Эмне кылып өтүк тиккенди үйрөнүп калдыңыз? бут кийимди атаман үйрөндүм. Атам үйрөттү. Атаңыз өтүкчү болчу эле. Бирок атаман үйрөнгөн менен атаман 1 жылда айнала ашып кеттим да. Атам клиенттер бүт бармак алып келип, мени издеп мага тиктирет эле да. Анан Ошондо канча жашыңыздан баштап өтүк тиккенди өздөштүрдүңүз? Мен ушу 25 жашымда жардам берип, 30 жашка чейин иштеп турмун. Ушу 25 жашымда атама ошо өтүк бут кийим тигип, балдарым кичинекей болуп, анан ошолорду караш керек болуп, анан ошо бут кийим үйрөндүм атаман. Турмушка чыккандан кийин үйрөнгөн экенсиз да өтүк тиккенди, бала кезиңизден эле эмес э? Сиз эмнеге азыр үйдө тигип калдыңыз? Тиги жана айтып аткан жериңиздерге эмнеге ал жака тикпей калдыңыз? Ал жер жабылып калды. Жабылып калды, анан неме дагы арендага алып иштетчик да. Анан жабылып эме кылбай калды да, аренда бербей калды да. Аренда актабай калды өзү. Актабай да калды. Анан еще биyak эл аз болгон үчүн эме клиент дагы аз да биякта. Кышында эле сезон болот. Жайында сезон жок да. Баарды шлепка кийишет. Негизи Бишкекте могу жакшы жерлерде эме боло берет да. Заказ боло берет көп, клиент боло берет да. Жайы кышка карабай боло берет. Жайы кышка карабай боло берет. Бул жакка айыл болгон үчүн кышында эле болот да сезон. Бизге көбүнчө ушу неме могу көбүнчө круг тиккен, анан така койгон. Анан жанында герзовый өтүктөр, малга кийген герзовый өтүктөр. Малга кийген герзовый өтүктөрдүн таманына резина чаптайбыз да. Таманына сплошной полный тамандары жарылып кетет да, тешилип. Анан ошолорго резина чаптайбыз. Таманын бүтөп беребиз да.